Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңарбы балдар? Кутман таңыңар менен. Немесе бүгүнкү баарыңарга жагымдуу маанай тартуулоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Немесе балдар бүгүнкү сабактын темасы менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы суроолуу сүйлөм. Өткөндө биз сөз, сүйлөм, сүйлөмдөрдүн бөлүнүштөрү жөнүндө сөз кылганбыз. Эгер эсиңерде болсо, бүгүн биз суроолуу сүйлөм жөнүндө сүйлөшөбүз балдар. Негизи эле сүйлөмдөр сөздөрдөн кураларын өткөндө биз жаңы теманы өткөндө сөздөр аркылуу биз эмнелер курадык эле сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөнгөнбүз. Эми ошол сүйлөмдөрдүн ичинен түзүү менен жай сүйлөмдөр менен иштеген болобуз. Ал эми бүгүн сүйлөмдүн айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөрүн билесиңер балдар. Алар жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болуп. Эмесе суроолуу сүйлөм. Бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүнкү сабакты 3 максат коюлду балдар. Биринчи, өз алдынча сүйлөм түзгөндү билебиз. Сүйлөмдүн ичинен жай сүйлөмдү, суроолуу сүйлөмдөрдү таба алабыз. Текст угуу менен текстин суроолуу сүйлөмдөрдү таба алабыз. Көңүл бурабыз балдар. Баарыбыз иштептерибизди алып отуруп, өзүбүзгө керектүү болгон маалыматты жазып алганга аракет жасайбыз. Суроо иретинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм болот. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Бул суроолуу сүйлөмдү силер кантип билсеңер болот. Текст түзөсүңөрбү, китеп окуп жаткандабы, диалог түзүп жаткандабы, өз ара сүйлөшүп жаткандабы эмне болот экен? Силер айтылып жаткан сүйлөм суроо иретинде берилсе, анда алар суроолуу сүйлөм болот экен. Ал эми жазууда суроолуу сүйлөмдөгү эң биринчи коюлуучу тыныш белги бул суроо белгиси болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө биз пунктуациялык ката кетирбеш үчүн жазып жатканда, эгерде биз суроолуу сүйлөмдү колдоно турган болсок, суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгисин коюшубуз керек. Эгерде биз жазуу ишинде жай сүйлөмдү колдоно турган болсок, анда сүйлөмдүн аягында биз чекит коюшубуз керек. Муну сөзсүз түрдө билишиңер керек. Эгерде иштептерге жазабыз десеңер балдар, иштептериңерге жазып алсаңар болот. Бүгүнкү биздин тема суроолуу сүйлөм болот. Азыр балдар көңүл бурсаңар, мен өткөндө теманы бир жолу эске салып кетким келди. Биз өткөндө сөздөрдөн сүйлөм куруу менен жасоо менен эмнени үйрөндүк эле? Жасап, анан сүйлөмдү жай сүйлөм, анан жай сүйлөмгө айландырганды үйрөнгөнбүз. Эми бул жерден карагыла. Мен силерге 2 таблица берип атам. Биринчи таблицада сүйлөм толугу менен берилип жатат балдар. 1, 2, 3, 4, 5 сүйлөмдөн турган таблица сүйлөм толугу менен түзүлүп турат. Мен жай сүйлөм. Биз өткөндө жай сүйлөм боюнча биз бир нече тексттерди иштегенбиз, жай сүйлөм боюнча көнүгүүлөрдү иштегенбиз, өз ара иш жүргүзгөн болчук. Эми көңүл бургула. Жай сүйлөмдү тексттин ичинен же болбосо тыныш белгиси аркылуу билебиз дегенме, жай сүйлөм ойду жайынча баяндайт дагы, айтайын деген ойду жайынча баяндап, аягына эмне чекит белгиси коюлат. Карагыла, биз бүгүн тоого чыгабыз. Карагыла, ой жайынча гана билдирди дагы, аягына эмне коюлду? Чекит коюлду. Бул көйнөк аларга жаккан жок. Карагыла балдар, ал тишин жууп жатат. Биз концертке бара албайбыз. Алай тамак ичип бүттү. Ар бир сүйлөмдө ой жайынча баяндалгандыктан булар эмне болду? Жай сүйлөм болду дагы, аягына чекит белгиси, сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлду. Эми экинчи таблицаны карагыла. Экинчи таблицада биздин бүгүнкү өтүп жаткан тема суроолуу сүйлөм жөнүндө сөз болуп жатат балдар. Суроолуу сүйлөмдө ушул эле жай сүйлөмдү биз эмнеге айландырышыбыз керек экен? Суроолуу сүйлөмгө айландырабыз. Эгерде жазабыз десеңер, иштептериңерге жазып отурсаңар болот. Бул жерден биз бүгүн
тоого чыгабызбы? Бул жерде биз бүгүн тоого чыгабыз деди. А бул жерде суроолуу сүйлөм болуш үчүн эмне кылдык? Биз бүгүн тоого чыгабызбы деген суроолуу сүйлөм түздүк. Биз бул жай сүйлөмдү, ушул эле жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландырдык дагы аягына суроо белгисин койдук. Эми балдар, кийинки сүйлөмдү көңүл бургула дагы өз алдынча суроолуу сүйлөмгө айландырганга аракет жасагыла. Көңүл бурабыз. Бул көйнөк аларга жаккан жокпу? Бул жерде бул көйнөк аларга жаккан жок деп эле айтылып жатса, а биз бул жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө эмне кылып айландырдык? Бул көйнөк аларга жаккан жокпу? Негизи эле кыргыз тилинде суроолуу сүйлөмдөрдү түзүп жатканда б мүчөсүн колдонобуз. Сиз барасызбы? Сиз келесизби? Алар барабы деген мүчө аркылуу негизинен суроолуу сүйлөмдөр түзүлөт. Бул жерде мынакей б мүчөсү бул каткалаң болгондуктан аяккы муун б мүчөсү п мүчөсүнө өтүп кетти. Сөзсүз түрдө буну дагы эске алышыңар керек. Б мүчөсү ба мүчөсү аркылуу суроолуу сүйлөмдөр түзүлөт. Бул жерден биз эмне кылдык? Жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландыра алдык. Иштептериңерге жазып отурабыз балдар. Андан кийин жай сүйлөмдү биринчи окуп берейинизер. Ал тишин жууп жатат. Ал тишин жууп азаматчылар кимде ким жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырып жатса, бул жерден көңүл бургула балдар. Биз концертке бара албайбыз. Биз концертке бара албайбызбы? Бул жерде бул кетти. Карасаңар, ар бир сүйлөмдүн, суроолуу сүйлөмдүн аягында б мүчөсү менен аяктап жатат. Бул ошондо суроолуу сүйлөмдүн эмнеси экен? Уюштуруучу мүчөсү болуп эсептелинет балдар. Эми акыркы сүйлөмдү карагыла. Акыркы сүйлөмдө алай тамак ичип бүттү. Буну дагы биз эмне кылышыбыз керек? Жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландырышыбыз керек. Алай тамак ичип бүттүбү? Биз буну эмне кылдык? Жай сүйлөмдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырдык. Эгерде силерге керек болсо балдар, бунун баардыгын эмне кылсаңар болот? Иштептерге жазып алсаңар болот. Кимде ким жазса азаматсыңар балдар. Анда эмесе силерге мээге чабылышын ойлонуу үчүн бир нече азыр табышмактарды берем балдар. Ойлонуп жооп берүүгө аракет жасагыла. Мүнөзүм бар унчукпас, бирок айтар кез келди. Чыдабаймын көргөндө, чамбыл ала беттерди. Ойлоносузбуз, эмне жөнүндө сөз болуп жатат балдар бул жерде. Китебиңерде дагы, эгерде китебиңер бар болсо, китебиңерди дагы ачсаңар, китепте дагы бул берилген. Мүнөзүм бар унчукпас, бирок айтар кез келди. Чыдабаймын көргөндө, чамбыл ала беттерди. Экен? Бул суу экен. Биз өткөн темада эгерде эсиңерде болсо, биз тазалык жөнүндө өткөн болчук. Чексиз өткөн болчук мына. Бизди дайыма таза алып жүрүүчү эмне экен? Суу экен. Суу эмнеге чыдабайт экен? Мынакей, суу. Андан ары балдар. Мен да алдатпас куумун, алгач колуң жуугун. Жүрөм дайым соңунан, самын менен суунун. Бу да аябай бизге керектүү, тазалыкты дайым керек бизге. Эстейбиз балдар. Азыр мен силерге сүрөтүн чыгарайын, анда ошодон көрүп дагы табат болушуңар керек деген ойдомун. Карагыла.
Мен далдатпас коомун алгач колуң жугун дейт. Мен эмне кылардан болар дейт. Мага колуңду арчы жерден болду, колуңду тазалап жуушуң керек деген талапты коюп экен балдар, карагыла. Эмне болушу мүмкүн бул? Ар бирибиздин үйүбүздө бар бул балдар. Таптыңар болуш керек деген ойдомун. Эгерде тапсаңар азаматсыңар балдар. Ачыштырам көзүңдү, аппак кылам бетиңди. Карагыла. Бул дагы тазалыкка байланыштуу балдар. Ар бирибиз таза жүрүш үчүн бизге бул 3 нерсе аябагандай керек. Ойлондуңар болуш керек деп ойлойм. Ачыштырам көзүңдү, аппак кылам бетиңди дейт. Сүрөтүн карагыла дагы. Сүрөтүн көргөндө тез эле таптыңар болуш керек деген ойдомун балдар. Азаматсыңар, кимде ким тапкан болсо, бул эмне экен балдар? Самын болчу, балдар, мынакей. Бул жерде кечирип койгула, адашып жазылып калыптыр. Самын. Мынакей сүрөттөн көрүп турсаңар, самын. Тазалык бизге таза болуш үчүн эмне керек экен? Бул 3 нерсе керек экен, суу керек экен, сүлгү, самын. Бул сөзсүз түрдө ар бирибизге таза жүргөнгө керектүү нерселер экен. Анда эмесе балдар, азыр биз диалогко көңүл бурабыз. Негизи суроолуу сүйлөм диалог түзүүдө өтө маанилүү. Ал диалогдук кепте биз суроолуу сүйлөмдү көбүрөөк колдонобуз. Ошол себептен азыр бул диалогду кунт коюп бугабыз дагы өз алдыбызча диалог түзгөнгө үйрөнөбүз. Ошондо биз кайсыл учурда жай сүйлөмдү көбүрөөк колдонобуз, кайсыл учурда суроолуу сүйлөмдү көбүрөөк колдонобуз, кайсыл учурда илептүү сүйлөмдү колдонорубузду билебиз. Бул жерде азыр биз өтүп кеткен темага байланыштуу жай сүйлөм менен суроолуу сүйлөмдү гана алдым. Диалогко көңүл буруп окуйбуз дагы, анан кийин өз алдыбызча ушул тартипте диалог түзгөнгө эмне кылабыз? Көнүгөбүз балдар. Бул жерде негизинен билесиңер эле, диалог көбүнчө мен силерге 2, 3, 4 кишиден диалог түзүлөт, бирок мен силерге жеңилирээк болсун деп 2 гана адамдын диалогун көрсөтүп жатамын. Көңүл бургула дагы ушундай диалог түзгөнгө аракет жасагыла. Сатып алуучу. Саламатсызбы? Көңүл бурабыз. Бул эмнелерге, тыныш белгилерге көңүл бургула. Саламатсызбы? Сатуучу. Саламатсызбы? Сизге жардам керекпи? Ооба. Мага 1 килограмм алма берип коесузбу? Макул. Кандай алмадан берейин? Кызыл, жашыл, сары. Кызыл алмадан. Азыр. 1 мүнөт. Мына алыңыз. Рахмат. Саламатта калыңыз. Саламатта барыңыз. Бул жерде диалогдо сылык сөздөрдү да кетирип атат, анан кантип саламдашыш керектин да үлгүсү берилип жатат. Эми диалогко көңүл бургула дагы, диалогдо канча биз суроолуу сүйлөм, канча жай сүйлөмдү колдоно алдык. Ошого биз көңүл буруп кетейик балдар. 1, 2, 3, 4. Көрдүңүзбү? 4 суроолуу сүйлөм, калганы жай сүйлөм аркылуу биз эмне кылдык? Суроолуу сүйлөмдөн турган диалог түзө алдык балдар. Силер дагы иштептериңерге жазып, же болбосо жакшылап көңүл бургула дагы ушундай кылып, ушундай үлгүдө эмне кылсаңар болот? Диалог түзсөңөр болот. Анда эмесе балдар, биз бүгүн дайыма ар кандай жомокторго, тексттерге көңүл бурабыз, сөзсүз түрдө жөн гана укпастан сүйлөкөйүбүздү өстүрөбүз, тарбиялык маанисине көңүл бурабыз. Бүгүн мен силерге ата бала деген жомокту алдым балдар. Жакшылап көңүл бургула дагы, анан тыныш белгиле дагы эмне кылыш керек? Эмне карашыбыз керек, Азыр мен окуйм балдар, көңүл бургула. Илгери өткөн заманда бир чалдын картайганда көргөн жападан жалгыз уулу болуптур. Атасы жалгыз уулун ушунчалык жакшы көргөндүктөн анын жанынан карыш чыгарчу эмес. Уулум, эл таанысаң, жер тааныйсың, жакшы адам болосуң деп каяка барбасын учкаштырып өзү менен кошо ала жүрөт.
Күндөрдүн биринде ата бала жайлоого жөнөп калышат. Жолдо келе жатып тоонун эң бийик жеринде жүргөн топоздорду алгач көргөн баласы: ата, тетиги тоодо жүргөндөр аюуларбы дейт. Жок оолум, ал деген топоздор. Алар кадимки эле уйдун бир түрү. Бирок алар уйга окшоп өзөндө эмес, дайыма тоодо жашап, кайбирин сыяктуу өмүр сүрүшөт. Топоздун баласы музоо дебей мамалак дешет. Кышы жайы зоо таштын арасында жашап жүргөндүктөн сен айткан аюунукундай апсайган үчүн топоздун баласын мамалак дешип атап коюшкан. Мамалан ак кар көк муздун үстүндө тууйт, карышкырларга алдырбайт, дейт. Оозун ачып деп ата бала андан ата тетик асмандагы бүркүтпү десе: жок уулум, ал деген айры куйрук бүркүт сыяктуу чоң болгону менен кыраан эмес, кайбирин ала албайт, деп айры куйруктун эмне жеп кандай жашаганын шашпай айтып берет. Ошентип жүрүп отуруп дагы бир жерге келгенде: ата, тетиги дөңдө бизди карап турган ким? Десе: ал деген адам эмес, тик турган таш. Алыстан адамга окшоп көрүнүп жатпайбы? Ошондуктан ал жерди Кароол таш деп коет, деп баласына түшүндүрүп сапарларын уланта беришет. Тексти ата баланын ортосундагы диалог иретинде түзүлдү, балдар, көрдүңөр Эми карап көргүлө. Ата баланын ортосундагы 3 нерсе сүйлөшүү болду. Биринчи, баласы көргөн нерсесин эмне кылды? Сураган нерсесин атасы ага шашпай түшүндүрүп берди. Биринчи эмне жөнүндө сурады, балдар? Бул алыстан көргөн эмнени? Топозду аюу деп чаташтыргандыгын. Ошону атасы эмне себептен бул эмнеге биз адаштырып алабыз, ал жөнүндө маалымат берип кетти. Анткени алар кышы жайы тоодо жүргөндүктөн жүндөрү сапсайып калгандыктан алыстан аюуларга окшоп көрүнөт деп да айтып атат. Бул жерде көрдүңөрбү, балдар? Диалог иретиндеги жомок болду бул жерде. Эми ар бир сүйлөмдү карап чыксаңар, канча суроолуу сүйлөмдөрдү колдоно алды бул жерде. Көрүнүп турат, канча суроолуу сүйлөмдөрдү колдонду. Бул жерде карагыла. Асмандагы бүркүтпү десе, мынакей. Кана ар бириңер санап чыккылачы. Негизи жомоктун мазмунун түшүндүңөр болуш керек. Ар бирибиз ушундай биз өзүбүз билбеген суроолорду ата энебизге, чоңдор, байкелерибизге беребиз. Ошону биз ар бирибиз жакшылап түшүндүрүп беришибиз керек экен. Эми суроолор. Бала атасына кандай суроолорду берди? Негизинен бала атасына жолдо көргөндө, жолдо келатып 3 суроону берди. Биринчи топоз жөнүндө суроо берди, айры куйрук жөнүндө, анан таш жөнүндө суроо берди. Атасы ага кененирээк маалымат бере алды. Экинчи суроо: ата баласына кандайча жооп берди? Мен азыр эле айтып кеттим, ата баласына ушул биринчи сураган аюуну, топозду аюу дегенде топоздор жөнүндө толук маалымат берди. Экинчисине айры бүркүттү, айры куйрукту асманды көрүп бүркүт дегенде аны дагы жооп берди. Бала атасынан эмнелерди билди? Силердин оюңар боюнча эмнелерди биле алды? Кандай деп ойлойсуңар? Бала атасынан көп нерселерди биле алды, балдар. Мына ушундай нерселер аркылуу биз дагы эмне болот экенбиз? Көп нерсени биле алат экенбиз, балдар. Эми үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма, мен силерге бүгүн үйгө тапшырма диалог бердим. Үйдөн диалог түзөбүз. Диалогдо сөзсүз түрдө биз жай сүйлөм менен суроолуу сүйлөмдү колдонобуз. Анын өзгөчөлүктөрүн, айырмачылыктарын айтып бергенге аракет жасагыла. Балдар, бүгүнкү биздин өткөн темабыз
суроолуу сүйлөм жөнүндө сүйлөштүк биз. Суроолуу сүйлөмдү кантип ажыратат экенибизди билдик. Жай сүйлөмдөн суроолуу сүйлөм түзө алдык. Ошону менен эле тазалык жөнүндө сүйлөштүк. Андан тышкары дагы эмне кылдык? Ата баланын диалогун окудук. Ушу менен сабагыбыз аягына чыкты балдар. Саламатта калгыла.